Ele bilip atasına. Üstüne ele bilip atasına. Onun zatı, tüzülüşü, manisi, faydası, bunun biliş için bana karaklar. Birden buğa düşüş gerek, buğa düşüş gerek, buğa düşüş gerek, buğa. O sonunda anakın tereң bilesin. Kaysı da o, kaysı da o. Anan dağı mınday deydi. Tereң jigit köpböyt deydi. Tereң jigit köpböyt deydi. Kıyınçılıkka çökböyt deydi. Sözlü karabı. Tereң degende nimeni eski alıp atады? Bilimini eski alıp atады, tarbiyasını eski alıp atады. Köyrөң jigit ösböyt deydi. Tereң jigit körgöndü, kalasa da körböyt. Bilimler küçtүү bolsa, ayıga jakşılata beresiңер. Ayıga jakşılata beresiңер. Эме dildi jakşı bilip, ayıga $3000 табам дейт. Канча болот эми ким? 300.000 канча болот? 300.000 болот, билет болжол. Нормальный 300. Математиканы жакшы окудум. Англисini жакшы окудум. Программаны айтыны жакшы окудум. Кантип жетишкендиктерин сырын болушат. Стадион көчө, о кыйкы көрмө, онан мен алыс болдум. Көрүп атасыңар болду. Силер мынауга багыт жасап. Мен азыр булар бетер сүйлөп көрөм. Ошо проблема. Мен эмне дедим? Мугалимди укканда канча туура алат? Процент колдагын агар мугалим өтө дүрүс болсо, бетте ham маселе бар, Шабуулдатып сүйлөп берип өз Африкада ошондойлор бар да. Бул канча процент алат экен? 5% алат экен. Андан кийин ол уккандарыбыз эмне кылыш керек? Андан кийин ойлоо керек. Пайдаланышка жарыш керек. Өздөштүрүш керек. Китептен окуйсуңар, мугалимдер өтөт, сабагы да пайдаланат. Анан кийин мынабул жери эң бийик даражасы кульминация. Бул уже өзүңөр иштегениңер. Эми мынаны карасак, мынау азыр силердин бир өткөндө бул айым дагы анан башка баардык сабактарыңар бир укканыңарда бул силер 5% калат. Бул эң күчтүү дегендерде 5% калат. Ашып кетсе 20% калат. Калганы калбайт болду. Анын үчүн эмне кылыш керек дегенде, анын үчүн дагы окуш керек. Дагы ошону ойлош керек. Окуу керек кийин кайта. Мугалим айткандан кийин эмне кылыш керек экен? Окуу керек экен. Андан кийин ошо окугандарды ойлоо керек. Андан кийин ошону пайдалануу керек. Карасаңар, азыр биз мугалим айткан биринчи этапты кылат экенбиз. Onun ito kança prosent болот экен? 5% калат экен шунан. Көбүдө. 20. 20га чейин. Эми андан кийин шо мугалим айтып канчалык түшүнсө дагы биз эме кылышыбыз керек экен? Окуш керек экен мына. Мунаны окуш керек. Шол теманы. Окуган эме кылыш керек экен? Ойлош керек. Пайдалануу керек. Эми бизде көбүнчө Манал экөө болот, анча-мынча. Окуп коёт үй барганда. Манал экөө болот, ал эми манал экөө болсо такырысы жок болуп калат. Ошол үчүн алган билимибиз бышык эмес. Башкача айтканда, мугалимди угабыз. Таза добросовестный болсо, өтө жакшы болсо, үйдө окуйбуз шону. Бирок бул колуңардындай кылат. Карагыла. Mugalimdin sizlerge sabakta aytıp bergen o birinci ele şartının bir baskıcı, birinci lesinsa. Düşünüyor mu? Birinci ele kadam. Andan ki ne kılış gerek eken? Okuş gerek eken. Bu enginisi oldu. Anan şol bu okuğandı oyloş gerek eken üçüncüsü.
Анабыз көбүнчө жок. Ойлогондо гана ошол мага жагат. Так кана сен айт. Muhallimden sözün terip alış gerek. Кантип? Алыш керек. Көрсөтпөй? Жерге düşürbeş gerek. Кана кандай? О, учак бергенде. Бияка, Молодец. бияка алышыбыз керек экен. Молодец. Сонун нерсе дегенде колдо алабыз. Мындай кылабыз. Адамдын организми дене бой. Биринчиден мээнин иштеп турса организм баары жакшы иштейт экен. Экинчиден баягы сүйүнүч тез болуп туруш керек экен. Внимание. Сүйүнүү, кубануу бул денеде бир суюктукту бөлүп чыгарып, дененин чарчабашыга эликсир, кубат берип турат экен. Түшүндүңөрбү? Кудду батарейка телефонуңарга зарядка коесуңар го үйгө барып азыр. Ана ошондой зарядты адамдын өзүгө неме берет экен? Күч берет. Не берет экен? Кубаныч, сүйүү берет экен. Ошонун үчүн биринчиден ата-эне нерселерди сүйүп турсун. Жакын адамдарыңар сүйүп турсун, анан ашыңар дагы сүйүнүп тургула. Түшүндүңөрбү? Өзүңөр кандай кылып десе, алабыз. Китептен алабыз. Биз берген сайын ким сүйүнөт экен? Не сүйүнсө адам ден соолугу менен болот экен? Жакшы болот экен, адам узак жашайт экен. Жактырышыя нерселер бар. Ушул гимназияга мектепке силерди жөнөтүптүр. Бүгүн силер менен биз Кудай кааласа, быйылкы окуу жылындагы силер үчүн айым сабагынын обзор киришүү бөлүгүн өтөбүз. Силерге жазууга кандай болот мүмкүнчүлүк? Азыр угуп эле туруп, анча жерин жазбаса, Кудай кааласа, чоң билимдин деңиз океаныга саякатка чыгабыз. Мына ага эжекейлериңер болот. Ошол саякатта ошол жолдо ким аракет кылса көп нерсени өзүгө алат. Ким аракет кылбаса, математиканы, адабиятты, орус тили, англис тилини эгер аракет кылып окуп алса, анда анын чөнтөгү, сумкасы бош калат. Анан ал кийинки класстарда 6-11 андан университетте окуганда кыйналып калат. Бүгүн 5-чи класстан баштап алганыңар силерге кайсы класстарга керек болот экен? 6-чы, 11-чи класстарга чейин силерге кереги тиет. Калганыга университетте окушуңарга кереги тиет. Акылман лицейге барсаңар кереги тиет. Эң чоң максат. Андан калганыга Россия, Америка, Германияда окушуңарга кереги тиет. Мына бүгүн биз силер менен жакшы сүйлөшүп, тааныштык. Ошондойбу? Эми көрүшкүчө саламатта болуңар.